жана биздин команда тактап айтканда өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевдин командасы кайрадан кайрымдуулук иш сапары менен Чүй областына караштуу Чүй районуна келип калдык. Бүгүн биз Чүй районунун мамлекеттик администрациясынын жанында турабыз. Бул жерде Чүй районунун тургундары келип, атайын губернатордун ыйык ороз айында берип аткан ун жана азык-түлүгүн алып кетип атышат. Аталган Чүй областында бүгүнкү күндө 10 айыл өкмөттү бар. Мына ошол 10 айыл өкмөттү айыл өкмөт башчылары атайын тандап бул жерге чакырган экен. Роза Момуналиева 41 жаштагы Чүй районунун Чүй айылынын тургуну. Анын 7 баласы бар. 4 кыз, 3 уул. Эң улуусу 23 жашта, кичүүсү 7 айлык. Жолдошунун ден соолугу начарлап, Туркияга дарыланууга кеткен. Үйүнүн улуу баласы иштеп, күнүмдүк тамак аш менен камсыздап турат. Бирок анын тапканы баарына жете бербейт. Бүгүн өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевден бир кап ун, азык-түлүк алып, балдары менен бирге кубанып отурушат. Кудай таалам ушул баарыбызды ушул тумоодон сактасын, эл журтты сактасын, эл ичинде эл аман, биз аман бололу садаган кетейин. Силерге чоң рахмат, өмүр бакты таалай берсин. Кыргыз элин ушинтип сыйлагандарга кыргыздар ынтымактуу болгула балдар. Жаштар садаган өмүр берсин силерге, рахмат, чоң рахмат. Эркин Тентишев Чүй жетекчилигине келиши менен облус боюнча аз камсыз болгон 4000 үй бүлөгө өз каражатынан жардам берип, ороз айында карапайым элден бата алууда. Бул жолу дагы Чүй районундагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ун, азык-түлүк берилди. Аталган районго Ак Бешим, Бурана, Кегети, 11 жылга, Искра, Кошкоргон жана башка айылдар келет. Ар бир айылга 20 кап ун жана азык-түлүк таратылып берилди. Урматтуу Чүй районунун тургундары, баарыңыздарды биринчиден ушул Рамазан айы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Байрамыңыздар менен кармаган орозоңор кабыл болсун. Анан ушул бүгүн жардам көрсөтүп аткан бул биздин Чүй облусунун губернатору Тентишев Эркин Саткынбаевичтин атынан ушу 20 жылдан бери ороз айында ушундай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берип келет. Быйыл дагы Чүй облусунун ар бир районуна ушундай жардам көрсөтүлөт. Биздин райондо ар бир айыл өкмөттө 10 айыл өкмөтүбүз бар болсо, ар бир айыл өкмөттөн 20 үй бүлөлөрдөн айыл өкмөттөрүңөр тизмелерин берип, ошол адамдар азыр бияка келип жардамды алган турасыздар да. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен. Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевдин күжүрмөндүгү, ыкчам иштери, ар бир райондогу ишканаларды, чарбаларды кыдырып, карапайым калк менен жолугушуп, чечилбей жаткан көйгөйлөрүн жергиликтүү бийлик менен биргеликте жеринен чечип келет. Эркин Тентишев 20 жылдан бери ороз айында кайрымдуулук иш жасап, миңдеген адамдардын алкышына татып келет. Биринчи группада инвалидмин, гемодиализ алам. Ошо момундай кымбатчылык убакта Чүй областынын губернаторуна чоң рахматыбызды айтабыз. Орозо кармагандан орозосу кабыл болсун. Муктаждарга ошо жетимдесиңерге көз салып турган ошо губернаторго элдин атынан рахматымды айтамын. Иши оңой эле ушинтип элге жардам берип, өркөн алдыга сүйрөп турсун. Ошо рахмат, Алла разы болсун. Жакшы жол атасыңар ороз айында. Кудай силерди сактасын. Станцияга ден соолук, өмүр uzun болсун. Барды элдин. Ошо. Сары Өзөн Чүйдүн тарыхын карап көрсөк, кайсы бир жылдары Чүй аймагы түптүү мамлекеттин борбору экенин Бурана комплекси эле айтып турат. Эркин Тентишев жетекчи болуп келгени Чүй өрөөнүн алдыга өндүгүү жолуна салды десек жаңылышпайбыз. Ушул маалда аймактагы тыным албай иштеп жатканы көп көйгөйлүү маселелердин чечилишине түрткү болууда. Ошону менен бирге жаздын тартыш учурунда калктын орун колдон, жеңилин жерден алып, өз каражатынан кайрымдуулук жасап, Чүй, Ысык көл областтарына ун жана азык-түлүк таратууда. Мирбек Осмонов, Бирге ТВ.